BBC'nin Мумбайдагы кеңсеси. British Broadcasting Corporation. Бирок ал жерде башка да BBC деген аталышта компаниялар бар экен. Нан бышырган Bombay Baking компаниясы кыскача BBC деп айтылат. Ал бул атты колдонгон бирөөлөр менен соттошууда. Биз менен эмес. Боривали Biryani борбору да BBC деп аталат. Кафе ээлери BBC деген атты талашып, Мумбайдын соту аркылуу навайканадан $100,000 талап кылууда. Бул кафелер Biryani даамдары менен белгилүү. BBC деген жазуу формаларына да бастырылган. Телефонго да ошентип жооп беришет. BBC деген ат компаниянын бренди дейт анын ээлери. Бизди Боривали Biryani Center эмес, BBC деп тааныйт. Бул сөздү башкалар колдонбошу керек. Биз бул атты каттоодон өткөргөнбүз. Мен аны Момпоси фабрикасына койсом да эч ким талаша албайт. Сиз көрүп жаткан BBC'нин Индиядагы бул окуяга тиешеси жок. Атактуу иш тамганы дүйнөдө далай компаниялар колдонот. Мумбайда эле канчасы бар дейсиз? Бул барда пиво сатылат. Бул фирма визаларды ачат. Бул болсо жолдун четинде турган камок. Кыргыздарда кем калган эмес. Баткенде окуучулар BBC баргы деген телеберүүсүн даярдашат. Кыязы BBC деген ат көптөргө жагат окшойт.